Урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы бир каарманыбыздын жашоосу тууралуу баяндап бермекчибиз. Кеп кеңешиңиздер болсо берсеңиздер болот. Айылда орто мектепти аяктап жаткан жылы райондун борборуна ала качып кетти. 7 кыз бир уулду багып өстүргөн ата-энем үчүн бул кадырлуу көрүнүш болуп калган. Анткени мага чейинки 5 эжемди тең, баланчанын кыздары тең, ишти да, тышты да кылат деп мактап, мен сыяктуу эле мектепти аяктаары менен коңшу аялдарга ала качып кетишкен. Жолдошум биздин айылдан жээни эле. Сыртынан көрүп жүрчүмүн. Биз баш кошкондон көп өтпөй ата-энеси төркүнүмдүн астына түшүп барды да, бизди үйгө калтырып, өзүлөрү ден соолуктарына байланыштуу борборго көчүп кетишти. Бир үйгө өзүбүз бий, өзүбүз хан болуп калдык. Ырас. Эл айткандай тиричиликте тең алып кеттим. Ата-энебизге эң жакыны мен болгондуктан ара чолодо төркүнүмө барып да кол кабыш кыла коем. Ошол кезде Раматыл апам бир ирет "Күйөөң жакшы элеби?" деп кабатырлана сураган. "Жакшы. Ишине убагында барып келип атабы?" деп калат. "Ооба апа, айылдагыдай короо толо мал карабаса эмне кечикмек эле. Деги ишке жакшылап узатып, келер малына тамагын белең кылып тосуп алып жүр. Антпесең эркек дегениң ошого да таарынып калат" деген. Мен апамдын айтканындай кылып жүрдүм. Бирок кээбинин төркүнүндө эмнени айтканын жаш жаным анда түшүнгөн эмес экенмин. Көрсө, апам кайнатамдын катын жандуу, жеңил-желпи жүрүшүн айта албай, ал кишинин бул жаман сапатын уулу тартып калбады экен деп сынар каган туура. Күйөөсүнүн аягы суюктугунан тажаган кайненем ичен ирет төркүнү ыйлап барып, кайра аргасыз балдар үчүн жашап, өмүр өткөрүп келгенин жакшы билген апам менин эртеңиме сарсанаа болгон экен. Кыраакы апамдын сезгич жүрөгү жаңылбаптыр. Күйөөм Шергазы көзү түшкөн аялдын этегин көтөрмөйүн катын жандуу болуп чыкты. Азыр Шергазы экөөбүздүн эзилешип, эркелешкен ысык күндөрүбүздү эстегим да келбейт. Себеби ал мени кучактагандай канчалаган келин кыздарды койнуна албады. Баары мындай башталды. Ай күнүмө жетип, алгачкы перзентимди көтөрүп жүргөн кез эле. Кечинде кошуна келиндер бир маалда сейилге чыгып коурашып калчубуз. Ал күнү дайыма жолугуп жүргөн 4-5 келиндин бири жок, Алена эже экөөбүз эле кездешип калдык. "Барчын, башкалардын жоктугунан пайдаланып калайын. Сен мени туура түшүн. Сага боорум оорубаганда унчукпай эле коймокмун. Күйөөңдүн жүргөн турганына бир көз салып койбойсуңбу?" деди. "Эмнесин эже? Колумдан келишинче жакшы эле карайм. Шергазы көйнөк шымын, үтүктөймүн, кийбейт дегеле", деди мактана. Эже күлүп жиберди. "Жок ай, мен аны айткан жокмун. Ошол сага жуудуруп, үтүктөткөн кийимди кийип алып кайда, кимдер менен жүрөт деп ойлобойсуңбу? Күйөөмдөн уккандан бери сага айтсамбы, айтпасам деп түпөйүл болуп жүрдүм. Кыскасы, Шергазы жумушуңдагы ашпозчу кыз менен көңүлдөш экен. Эже, андан ары бүгүн эле ажылда бир тибей акырын байкап, анан далил менен ачыкка чыгарып, күйөөмдүн тизгинин тартуум керектигин үйрөттү. Эженин айтканына ишенип ишенбей, нес болуп бир жумача жүрдүм да, кайра эле анын кеңеши менен бир күнү кечке маал аны аңдып чыктым. Шергазы ишинен бир кызды жандап чыгып, таксиге отурушту. Мен отурган такси анын артынан жылды. Экөө бир жерге үйгө кирип кетишти. Телефон чалууга батын албадым. 1 сааттай күттүм, жок. 2 саат болду, жок. Ал мени алдап көзүмө чөп салып жүргөнүнө ошондо ишенип, буркурап ыйлап үйгө келдим. Артыман келген Шергазы менин маанайыма, шишиген көзүмө көңүл буруп койбой, достору менен жолугуп кармалып калганын айтып жатып калды. Ичим өрттөнүп, жаным жай таппай ызалансам дагы өзүнө бул тууралуу айта албай койдум. "Жаштыгым ай, эмне аңдыйсың?" деп урушат экен деп корктум. Ушундан көп өтпөй уул төрөдүм. Ата болгонуна кубанды, уулун сагынганын айтып, иштен шашып келчү болду. Мен да анысына ыраазы болуп өткөн кылыгын ичимден кечирип койдум. Бирок жаңылыптырмын. Күйөөм кийинде эле жаман адатын калтырган жок. Мурда кечигип келсе, кийин түндөп келбей калчу болду. Анан ары бери өткөн кыз шилекей агып караганын айтпай эле коеюн. Келин кыздар менен ачык эле телефондо сүйлөшүп тамашалашчу болду. Ошол себептүү менин да тилим чыгып, мамилебиз такыр эле салкын тартып кетти. Кайда жүргөнүн сурап, көңүлүндө бирөө бар экенин айтып, далай жолу сөгүү угуп, токмок жедим. Ал күнү да кечээки токмоктон денем талыкшып ооруп, баламдын жалаягын жууганга дарманым келбей жаткам.
Күтүүсүз жаманчылыкка келип калган кайненемдер менин абалыма санааркап калышты. Мен болсо суроолоруна баары жакшыдан башка айтпадым. Арыздануудан намыс кылдым. Ал эми алардын келгенин билбеген Шергазы ал түнү да келбей калды. Эртеси таңда кайнатамдын жолго чыгабыз дегенине кайненем көнбөй койду. Ички үйдөгү алардын кер-кумур айтышканына мага даан угулуп турду. Балаңдын дайынын билбей туруп кантип кетебиз деп атасың, күтөлү. Жүрөт да, кайтмак, кайда кетмегиле, деди кайнатам. Ошо кайда жүрөт? Жаш бала менен катынын жалгыз таштап кайда жүрөт дейм? Кайненем каргылданып кетти. Келин кебетесин карачы. Сени тарткан жаман балаңдын айынан бул куурагырда мен да ыйлап калабы? Болжурабачы, деди кайнатам. Таап кел балаңды. Айтеси барды этегин жапсын. Көрүнгөн катынын артынан жүрүп, мен жетпеген жашылыкка сен жетесиңби де? Кайненем албууттанып кыйкырып алды. Шергасы түн бир окумда келди. Үйгө кирип эле ата-энесин көрүп, мени жекире карады. Аларды мен чакырткандай көрдү. Алар келген жөн жайын айтып, чай ичишкен соң атам сыртка, апам ички үйгө колтуктап эле бир нерселерди айтып жатыштагы. Алар кеткенден кийин ырас күйөөм оңолгонсуп калды. Бирок кылган катасын мойнуна алып кечирим суроо деген болгон жок. Арзууларыбыз деле кайра жанып кетпеди. Анысына деле кайыл элем. Шергазынын кеч калбай үйгө келип, койнумда жатканына ыраазы болдум. Бул маалда экинчи ирет боюмда бар эле. Эч нерседен бейкабар жаткан кезибизде автокырсыктан апабызды жоготуп калдык. Бул жоготууну көтөрүү кандай оор болгонун айтпасам да түшүнөсүздөр. Кыргыздын салт-санаасы менен кыздары кыркына чейин отурдук. Кыркынан кийин дагы бир жумадай жүрдүм. Бирок жолдошум мени алып кетүүгө келбей койду. Анда дагы ага жаман ой ыраа көрбөй, ишине жоопкерчиликтүү экенин айтып, бошобой калса керек деп бала менен үйгө жалгыз жөнөдүм. Такси эшиктин алдына жеткирип, айдоочу баштыктарымды босогого чейин көтөрүшүп койду. Шергазы жумушта болсо керек деп эшикке ачкыч салсам, ичинен бек экен. Такылдатып көпкө турдум. Бир даалайда уйку сураган күйөөм эшик ачты. Алдында уулун көтөрүп мен турганым аны катуу чочутту. Өңү кубарып, эптештирип кеп айта албай турганында ары жактан чачы жайылган бир кыз шешип орунуп чыга келди. Үчөөбүз 3 жерде таштай каттык. Эч нерседен бейкабар аруу балам гана атасын талпынып, кубанычтуу үнү менен тынчтыкты бузат. Биринчи кыймылга келген мага бейтааныш кыз болду. Ал кийинип келгенче мен ичкери кирип отурдум. Ал Шергазыны сүзүп ичүүдөй бет маңдайына барып, баарын бүтүрдүм. Эми бизге эч ким жолтоо болбойт дебедиң беле? Бүткөнү ошолбу? Жалганчы, деп буркура ыйлап кирди. Өлгөндүн артынан көмгөн болуп, мен үчүн апамдын кайгысы бир тең да, бул каргаша бир тең болду. Көз алдымда жер көчүп, мен да ыйлап отурдум. Шергасы тигинисин кандай чалып чыгып кеткен байкабай да калыптырмын. Күйөөм ойношуна тебелеткен түргөткүм келбей, босогодон эле кайра тартып, борборго бет алдым. Кайненеме келип болгонун айтып көз жаш төктүм. Тыйылбаган ыйдын таасири болдубу, жол жүрүп кыйналып калганмынбы? 2 күндөн кийин айына жете элек Наристе Мара төрөлдү. Оол экен. Кубанбадым. Шергазы болсо ата-энеси канча чакырса да келбей койду. Кыркыбыз чыкканча жакшы эле күттүм. Кайненем карегим менен айланып уулу үчүн кечирим сурап, мага жалынып, жалбаруудан тажабады. Бирок мен мындан ары мындай тагдырды көтөрүп, жүрөөнү каалабадым. Шергазыга кереги жок бала, мага да кереги жок деген жыйынтыкка келдим да кайненеме таштап бөлүмдүкүнө кетип калдым. Чынын айтсам, балдарымды карап, күйөөм атасын тарткандай булар да эртең Шергазыны тартып, кыз жандоо чыгышабы деп ойлоп, ичим муздап туруп калдым. Азыр андагы ымыркайым 3 жашта. Маал-маалы менен бары учурашып, абалдарын билип турам. Кайын журтум мени абдан жакшы көрүшөт. Кайненем биз жолуккан сайын жалооруп, мен да сендей болуп жаштыгымды ыйлап өткөздүм. Сени түшүнүп турам. Эмеси жок балам эсине келгенче өлүп калбас бекем, деп көзүнө жаш алат. Кайнежелерим ишиме чейин издеп келип абалымды сурап, деги эле мени менен эч кимиси мамилесин өзгөлөрү келбейт. Бирок ошол эле маалда мага артка кайт, жолдошуң балдарың бар деп айтышат. Сыягы Шергазыдан аракет болбогондуктан жоопкерчилик алып чакыруудан коркушса керек. Шергазы экөөбүз деле жолугуп калабыз. Абал сурашып, балдар тууралуу сүйлөшүп тарайбыз. Андан ашык мамиле жок. Бир ирет, биротоло ажырашып башыбызды ачалы деп айттым. Анда мынтип жашаган экөөбүз эле эмеспиз. Балдар тургандан кийин сен баары бир эч жака кетпейсиң. Андан көрө мени жаманда болсо эрим бар деп эш тутуп жүр деп койгон.
Айтса айтпаса түгөнбү, Шергази 2 баланын атасы. Андан кетип эле бирөөгө тие калуу оюмда жок. Бирге жашап, аны зарыгып күтүүгө караганда өзүмдү кыйнабай салкын мамиле кылып коюу мага кулак туруп, Алина эжеден жаңылык сурап калам. Шергази баягы кызын баш кылып, үйгө ар кайсы кыз келиндерди алып келип түнөйт экен. 1 айдай болуп калды. Акыркы жолу Алина эже менен кабарлашканымда Шергази менен бирге иштеген күйөөсү Шергазинин дагы жаңы ойнош тапканын айтып келиптир. Ал борбордон которулуп барган өзүнүн 5 жашка улуу эсепчи аял экен. Бул жаңылыкты угуп, мыйыгымдан жылмайып гана тим болдум. Эми мага көз жаш жардам бербей калганын жакшы билем. Урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, мындан аркы жашоомду эмне кылсам болот? Кеп кеңешиңиздерди бериңиздерчи. Урматым менен Гүлбарчын.